мына жер калбай алды Каракөлдө. Биз сатышты. Мына местиге келсе депутаттар бар, сатып. Мына жүрөт азыр депутат болуп жүрөт. Gece 9'da başlap kışından su aldı. Mına götüske alıp geldim kışan үйün kızıp tegi жерден баштап үйüm болбой kaldı, жарабай kaldı. Men жолдошум жок, экинчи кылда инвалидмин, байке. Karakol şehri boyunca ne oldu? Men bilgende mono жерде büyük ketken үй бар эле. Же мэр жөпөрөбү, же сиз жөпөрөсүзбү? Жөпөрлөш эмне болот ушул үй боюнча? Ал үйлөрдүн ээлери эмне болду? Кандай калды турушат алар азыр? Бизге эч кандай деле жардам болгон жок. Азыр эми ар кимибиз ар кайсы жакта жашап атабыз. Азыр ушул убакта биздин үйүбүз деле жок. Бир квартира бир дачага бардык эле, дачабыздын свети жок экен, ал жерге да свет койгонго мүмкүнчүлүгү жок экен. Ошентип эле ар кайсы жерде жүрөбүз. Ушу декабрдан бери эле үмүттөнүп келатабыз. Бир жерде жашайбызбы деген ой. Мектептеги балдардын ортосундагы проблема да. Анан бул жерде бул иш эмеге берилген, милицияга берилген, кайрылганбыз, мэрге да кайрылганбыз. Өзүм көзөмөлдөйм, бардыгы болот дегенде биз бүткөнбүз. Бирок акыркы жаңылыкты кечинде уктуп, иш жабылып калыптыр. Бул деген адамдын төө чачып тик тура турган ишти кылган, өзү окуучу болуп, 9-чу класстын окуучусу. Айнан жана кинодон көрсөтөт. Кайдыга карап турбасыңар? Бул бала тенте экен билер учетто жокпуз деп атат. Бул боюнча профилактика иштер жок. Мен муну боюнча урматтуу прокурор. Өзүңөрдүн тийиштүү жыйынтыгына чыгарган. Керек. Тергөөчүнүн мына зам по расследованияга өзүңөр жыйынтыгына чыгарган. Керек. Эгерде туура эмес кылган болсо, эч кандай метод колдонбогон болсо, надо вы снять его. Жана мен айтып аткан тапшырмалар бар, телефоныма өзүм көзөмөлгө алып, мага кагаз түрүндө жооп берсеңиздер. Прокурор сизге дагы, УД сиздерге дагы, мэр сизге дагы тапшырма. Ошол баардыгын мага кагаз түрүндө жоопту берип коюңуз. Бардыгыбыз мындан ары Кудай Тааладан жакшылыкты тилейлик. Сиздерге чоң рахмат ушинтип келип биздин көйгөйлөрдү укканыңыздарга рахмат чоң. О, жолдошуңуздар кыдыр болдун.